Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Кайрадан силер менен 8 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбыз. Балдар, буга чейин силер менен квадраттык тамырлар, арифметикалык квадраттык тамыр жана ошондой эле даражадан квадраттык тамыр чыгарганды үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүн дагы бир жаңы тема менен таанышабыз. Анда, балдар, келгиле калем сап дептериңерди колуңарга алып, жаңы теманы жазабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көбөйтүндүдөн квадраттык тамыр чыгаруу. Бөлчөктөн квадраттык тамыр чыгаруу. Кана балдар, жаңы теманы дептерибизге жазып алабыз. Көбөйтүндүдөн квадраттык тамыр чыгаруу, бөлчөктөн квадраттык тамыр чыгаруу. Келе анда балдар, төмөнкүдөй мисалга көңүл буруп көрөлү. Сандарды салыштыргыла дейт. Буга чейин биз силер менен сандардын арифметикалык квадраттык тамырын тапканды үйрөнгөнбүз. Анда квадраттык тамырасына 49 көбөйтүлгөн 100дү квадраттык тамырасына 4900 кылып көбөйтүп алсам, ал эми оң жагындагысы квадраттык тамырасына 49дан арифметикалык квадрат тамыры 7, квадраттык тамырасына 100дүн арифметикалык квадраттык тамыры 10 чыга тургандыгын көрүп турасыңар. Келем балдар, квадраттык тамырасына 4900дөн чыгат бизге квадраттык тамырасына 70. Ал эми оң жагын 7-ни 10го көбөйтсөк 70 чыгат экен. Көрдүңөрбү балдар? Биз сандарды салыштырып атканда оң жагы менен сол жагы эки жагы тең бири-бирине барабар болду. Анда берилген квадраттык тамырасында 49 көбөйтүлгөн 100 менен квадраттык тамырасына 49 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 100 экөө барабар экендигин көрүп турасыңар. Анда балдар, келгиле төмөнкүдөй теоремага көңүлүбүздү бурабыз. Эгерде А 0дон чоң же барабар жана Б 0дон чоң же барабар болсо, анда квадраттык тамырасына А көбөйтүлгөн Б барабар болот экен, квадраттык тамырасына А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында Б. Терс эмес көбөйтүндүсүнүн тамыры ал көбөйтүүчүлөрдүн тамырларынын көбөйтүндүсүнө барабар. Көрдүңөрбү балдар? Жогорудагы биз силер менен сандарды салыштырып көрдүк. Ал салыштырууда терс эмес көбөйтүндүсүнүн тамыры ал көбөйтүүчүлөрдүн тамырларынын көбөйтүндүсүнө барабар экендигин көрүп турасыңар. Демек, мындан ары биз терс эмес деген санды кандай сан деп элестетебиз? Карап көрөлүчү балдар. Буга чейин силер А 0дон чоң болгон сан, бул оң сан экендигин билесиңер. А 0го барабар бул 0 саны. Ал эми так эмес барабарсыздык болуп калса, А 0дон чоң же барабар бул терс эмес сан дегенди түшүндүрөт экен. Демек, мындан ары биз терс эмес сандын көбөйтүндүсүнүн тамыры ал көбөйтүүчүлөрдүн тамырларынын көбөйтүндүсүнө барабар деп, терс эмес сан деп айтсак дагы А 0дон чоң же барабар экендигин элестетишиңер керек. Төмөндөгүдөй эки шарт аткарылыш керек. Демек, биринчиси, көбөйтүүчүлөрдүн тамырларынын көбөйтүндүсү терс эмес болуш керек экен. Балдар, көрдүңөрбү? Квадраттык тамырасында А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына Б 0дон чоң же барабар экен. Көрдүңөрбү? Терс эмес экендигин көрүп, квадраттык тамырасына А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына Б'нын көбөйтүндүсүнүн квадраты А көбөйтүлгөн Б'га барабар экендигин көрүп турасыңар. Мына ушул теорема канааттандырыш үчүн бизде эки шарт аткарылышы керек экен. Анда ушул эки шартты пайдаланып, биз терс эмес көбөйтүндүсүнүн тамыры ал көбөйтүүчүлөрдүн тамырларынын көбөйтүндүсүнө барабар экендигин көрөт экенбиз. Анда балдар, келгиле берилген квадраттык тамырасы 49 көбөйтүлгөн 100дүн ушул теоремага таянып көбөйтүүчүлөрдүн квадраттык тамырынын астынан алалы. Квадраттык тамырасына 49 көбөйтүлгөн 100 барабар экен квадраттык тамырасына 49 көбөйтүлгөн 100гө. Квадраттык тамырасы 49тан экинчи шарт боюнча квадраты 49га барабар болгон сан бул 7. Демек, квадраттык тамырасына 7-нин квадраты, ал эми квадраттык тамырасына 100дүн бул квадраттык тамырасында 10дун квадратына барабар экендигин көрүп турасыңар. Анда шарт боюнча экөөнүн көбөйтүндүсүн ала алат экенбиз. 7 көбөйтүлгөн 10 бул 70ке барабар. Анда балдар, келгиле ушул теореманы пайдаланып төмөнкү мисалдарды чыгарып көрөлү. Квадраттык тамырасы 0,100дөн 1 көбөйтүлгөн 169 балдар. Ушул берилген көбөйтүндүнү терс эмес көбөйтүндүсүнүн тамыры
Ал көбөйтүүчүлөрдүн тамырларынын көбөйтүндүсүнө барабар экендигин көрүп турасыңар. Квадраттык тамырасына 0,1 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 169 барабар экен. Анда квадраттык тамырасына 0,1 0,1 арифметикалык квадраттык тамыры 0,1 барабар. Квадраттык тамырасына 169 арифметикалык квадраттык тамыры 13 барабар. Ал экөөнүн көбөйтүндүсү балдар 1,13 барабар экенин көрүп турасыңар. Анда дептериңерге жазып алгыла, мен кийинки мисалга көңүлүңөрдү бурайын. Балдар, көбөйтүүчүлөр квадраттык тамырасында 2 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында 32 көбөйтүүчүлөр болуп турат. Тамырларды көбөйтүүдө тамырлардын ичиндеги туюнтмаларды көбөйтүп, келип чыккан натыйжаны тамырдан чыгарсак болот. Анда балдар, тамырларды көбөйтүүдө тамырлардын ичиндеги туюнтмаларды көбөйтүп, демек 2 менен 32-ни көбөйтсөк 64 чыгат. Келип чыккан натыйжадан тамырдан чыгарсак, квадраттык тамырасына 64төн 8 чыга тургандыгын көрүп турасыңар. Көрдүңөрбү балдар? Анда ушул теоремаларды пайдаланып, биз мисалдарга колдонсок болот экен. Дептериңерге жазып алдыңарбы? Анда келе кийинки аныктамага көңүл бурабыз балдар. Эгерде А, Б жана С 0дон чоң жана барабар болсо, анда квадраттык тамырасына А көбөйтүлгөн Б көбөйтүлгөн Сны квадраттык тамырасына А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына Б көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына С кылып жазып алууга мүмкүн экен. Келгиле анда төмөнкүдөй мисалга көңүлүбүздү буруп көрөбүз. Балдар, 32 менен 50 терс эмес сан. Байкадыңарбы? Эми 32 дагы 50 дагы көбөйтүүчүлөргө ажырата турган болсок, бир көбөйтүүчүсү кандайдыр бир сандын квадраты кылып ажыратып көрөлү. Балдар, карап көргүлөчү. 32 2 көбөйтүлгөн 16га барабар. Ал эми 50 2 көбөйтүлгөн 25ке барабар. Анда келгиле буларды көбөйтүүчүлөрдүн тамырлары кылып жазып алалы. Анда биринчи көбөйтүүчүбүз 2-ни 2ге көбөйтсөк, балдар, өзүңөр көрүп тургандай 4 болот. Башкача айтканда 2-нин квадраты. Анда квадраттык тамырасына 4. Экинчи көбөйтүүчү квадраттык тамырасында 16. Үчүнчү көбөйтүүчү квадраттык тамырасына 25-тин көбөйтүндүсү кылып арифметикалык квадраттык тамырларын таап көрөлү. 4 квадраттык тамырасына 4төн 2 чыгат. Ал эми квадраттык тамырасына 16дан 4, квадраттык тамырасына 25-тен 5. Бул сандардын көбөйтүндүсү 40ка барабар экен. Балдар, квадраттык тамырасына А'нын квадраты көбөйтүлгөн Б туюнтмасы берилсин. Карап көргүлөчү балдар. Силер көргөндөй квадраттык тамырасында А'нын экинчи даражасы болуп тургандыктан, бул жерде тамырдан чыга тургандыгын көрүп турасыңар. Анда төмөнкүдөй теоремага көңүлүбүздү буралычы. Эгерде А 0дон чоң барабар жана Б 0дон чоң барабар болсо, анда көбөйтүндүдөн алынган тамыр жөнүндө теорема боюнча биз квадраттык тамырасы А'нын квадраты көбөйтүлгөн Б'дан көбөйтүүчүлөрдүн тамырлары кылып жазып алалы. Квадраттык тамырасы А'нын квадраты көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына Б. Силер билгендей, квадраттык тамырасы А'нын квадраты, бул А'нын квадраты А санынын экинчи даражасы экендигин көрүп турасыңар. Бул туюнтма терс эмес сан болгондуктан, модул ичинде А'дан А эле оң сан чыга тургандыгын билесиз, себеби терс эмес болгондуктан. Демек, А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына Б чыгат. Мындай өзгөртүү балдар, көбөйтүүчүнү тамыр белгисинен чыгаруу деп аталат. Келе эми экинчи учурду карап көрөбүз. А менен Б 0дон чоң же барабар болгон үчүн А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына Б тескерисинче A'ны тамырдын ичине киргизүү үчүн экинчи даражага көтөрүү менен квадраттык тамыр ичине A'нын квадраты кылып киргизип алдым. Байкап тургулачы балдар. Көбөйтүү квадраттык тамырасында Б. Эгерде көбөйтүүчүлөр квадраттык тамырдын астына алынган болсо, биз алардын көбөйтүндүсүн квадраттык тамырдын ичине бирге жазып алууга мүмкүн. Көрдүңөрбү? Квадраттык тамырасына А'нын квадраты көбөйтүлгөн Б кылып алдык. Мындай өзгөртүүнү көбөйтүүчүнү тамыр белгисинин астына киргизүү деп аталат. Квадраттык тамырасына А'нын квадраты көбөйтүлгөн Б'ны А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына Б кылып жазып алууга мүмкүн экен. Мындай өзгөртүүнү көбөйтүүчүнүн тамыр белгисинен чыгаруу деп аталат. Ал эми экинчи учурду карап көргүлөчү. А менен Б 0дон чоң же барабар, башкача айтканда терс эмес болгон учурда туюнтма
А көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына b барабар экен, квадраттык тамырасы А'нын квадраты көбөйтүлгөн b'га. Мындай учурда биз көбөйтүүчүнү тамырдын белгисин ичине киргизүү деп атайт экенбиз. Мына ушул эки шартты пайдаланып, биз төмөнкүдөй дагы мисалдарды чыгара алабыз. Келгиле анда балдар, төмөнкү берилген сандарды салыштырып көрөлү. Квадраттык тамырасына 20 жана 3 тамырасына 5ти салыштырып көрөлү. Мен силерге 2 ыкма менен салыштырганды үйрөтүп көрөйүн балдар. Жакшылап байкап көргүлөчү. Көбөйтүүчүнү тамыр белгисинин астына чыгаруу менен, анда квадраттык тамырасына 20 менен 3 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 5ти көбөйтүүчүнү тамыр белгисинин астына чыгаруу менен аткарып көрөлү. Анда жогоруда берилген аныктама боюнча А менен Б терс эмес болгон учурда деп мен силерге үйрөттүм. Көбөйтүүчүнү квадраттык тамырасынан чыгарууга мүмкүн. Анда 20-ны көбөйтүүчүлөргө ажыраталы. Бул 4 көбөйтүлгөн 5ке ажырайт. Анда балдар, квадраттык тамырасына 4 көбөйтүлгөн 5ти көбөйтүүчүлөрдүн квадраттык тамырасында алсак, квадраттык тамырасында 4төн 2, ал эми квадраттык тамырасында 5 өзү калат. Демек, квадраттык тамырасына 20дан 2 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасында 5 чыга турганын көрүп турасыздар. Балдар, бул эки санды салыштырып көрөлү. Жакшылап байкап көргүлөчү. Квадраттык тамырасында 5 окшош радикалдар деп коебуз. Себеби экөө тең квадраттык тамырасында 5 болуп турат. Окшош радикалдар болсо, балдар, 2 менен 3тү салыштыруу жетиштүү. 2 менен 3тү салыштырсак, 3 чоң экендигин көрүп турасыздар. Анда берилген сандардан квадраттык тамырасында 20, 3 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 5тен кичине. Көрдүңөрбү балдар? Мен көбөйтүүчүнү тамыр белгисинин астынан чыгаруу менен аткардым. Келгиле экинчи ыкма. Көбөйтүүчүнү тамыр белгисинин астына киргизүү менен аткарып көрөлү. Демек, ушул эки эле санды салыштыралы. Көбөйтүүчүнү тамыр белгисинин астына киргизүү үчүн мен 3 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 5ти карайын. Анда балдар, көбөйтүүчү 3тү квадраттык тамырасына киргизип көрөйүн. Демек, 3тү экинчи даражага көтөрөм. 3түн квадраты 9. Демек, квадраттык тамырасына 9 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 5. Көбөйтүүчүлөрдү квадраттык тамырдын ичине көбөйтүндү кылып жазып алууга мүмкүн. Демек, квадраттык тамырасында 45 болот экен. Көрдүңөрбү балдар? Анда квадраттык тамырасында 20 менен квадраттык тамырасында 45ти салыштыралы. Экөө тең квадраттык тамырасында болуп тургандыктан, эки жагын квадратка көтөрүү менен биз мурунку сабактарда силерге сандарды салыштырганды үйрөткөнбүз. 20 менен 45ти салыштыра турган болсом, 45 чоң экендигин көрүп турасыңар. Анда берилген санда квадраттык тамырасында 20 менен 3 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 5ти салыштырууда 3 квадраттык тамырасына 5 чоң экендигин көрүп турасыңар. Мынакей балдар, биз сандарды салыштырууда 2 ыкма менен чыгардык. Биринчи ыкмасында көбөйтүүчүнү тамыр белгисинин астынан чыгаруу менен, экинчи ыкмада көбөйтүүчүнү тамыр белгисинин астына киргизүү менен эки санды салыштырууда квадраттык тамырасында 20, 3 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 5тен кичине экендигин көрүп турасыңар. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушундай ыкмаларды пайдаланып биз сандарды салыштыра алабыз. Анда келгиле төмөнкүдөй үлгүнү пайдаланып көбөйтүүчүлөргө ажыратып көрөлү балдар. Бул кантип көбөйтүүчүлөргө ажыратып калгандыгын мен силерге көрсөтүп кетейинчи. 9 деген 3түн квадраты, ал эми А квадраттык тамырасына А'нын квадраты балдар. Бул учурда эки туюнтманын квадраттарынын айырмасы кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча 2 кашаага ажырайт балдар. Биринчиси эки туюнтманын айырмасы жана суммасынын көбөйтүндүсүнө. Карап көргүлөчү балдар. Анда 3 минус квадраттык тамырасында А көбөйтүлгөн 3 плюс квадраттык тамырасында А. Башкача айтканда эки туюнтманын айырмасы жана суммасынын көбөйтүндүсүнө ажырады. Көрдүңөрбү? Байкагыла, А терс эмес сан. Көрдүңөрбү? Ушул үлгүнү пайдаланып берилген туюнтманы көбөйтүүчүлөргө ажыратып көрөлчү. 25 минус А. Кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча силер көргөндөй жогорку үлгүнү пайдаланып 5 минус квадраттык тамырасында А, экинчи көбөйтүүчүбүз 5 плюс квадраттык тамырасында А. Башкача айтканда 25 минус А 5 жана квадраттык тамырасында А'нын айырмасы жана суммасынын көбөйтүндүсүнө барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушул үлгүнү пайдаланып силер көбөйтүүчүлөргө ажырата алат экенсиңер. Келгиле анда дагы төмөнкүдөй
бөлчөктөрдү кыскартып көрөлү. А терс эмес сан балдар. Жакшылап карап көрөлүчү. Бөлчөктү кыскартуу үчүн биз берилген бөлчөктүн алымын көбөйтүүчүлөргө ажыратып көрөлү. Карагылачы балдар, жогорудагы мисалды пайдаланып, мен азыр көбөйтүүчүлөргө ажыратам. 25 минус А бул эки туюнтманын айырмасы жана суммасынын көбөйтүндүсүнө барабар. Башкача айтканда 5 менен квадраттык тамырасына Анын айырмасы жана суммасынын көбөйтүндүсүнө барабар экенин көрүп турасыңар. Анда алымында бөлүмүн 5 плюс квадраттык тамырасына Ага кыскартып жиберсек, бизде чыгат экен 5 минус квадраттык тамырасында Ага. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушундай эрежелерди пайдаланып, үлгүнү пайдаланып көбөйтүүчүлөргө ажырата алат экенбиз. Жана ошондой эле ошол көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун жардамы менен биз бөлчөктөрдү кыскарта алат экенбиз. Анда келгиле, силер дептериңерге жазып алдыңар деп ойлойм. Төмөнкүдөй дагы бөлчөктөргө көңүл буруп көрөлү балдар. Биз силер менен квадраттык тамырасынан бөлчөктү чыгарууну да үйрөнүшүбүз керек. Келгиле, мен силерге эки мисал бердим, карап көрөлүчү. Квадраттык тамырасына 49-дан 9 канча чыгат болду экен? Демек, 49-дан 9 деген бөлчөктүн тамырасынан чыгаралы. Квадраттык тамырасына 7-ден 3-түн квадраты экендигин билебиз. Анда квадраттык тамырасына 7-ден 3-төн квадратынан 7-ден 3 чыгат. Көрдүңөрбү балдар? Ал эми экинчи бөлчөктү көңүл буруп көрөлү. Квадраттык тамырасы 49-дан квадраттык тамырасында 9 болуп турат. Эгерде мен алымынан дагы, бөлүмүнөн дагы квадраттык тамырасынан чыгара турган болсом, 7-ден 3-кө барабар экендигин көрүп турасыңар. Карагачы балдар, бөлчөктөрдүн квадраттык тамырасында чыгарууда биз квадраттык тамырасына 49-дан 9, квадраттык тамырасына 49-дан квадраттык тамырасына 9-га барабар экендигин көрүп турабыз. Ал бизге 7-ден 3-кө барабар. Көрдүңөрбү балдар? Анда келе мен төмөнкүдөй теоремага көңүлүңөрдү бурайын. Балдар, эгерде алымы терс эмес, ал эми бөлүмү оң болгон бөлчөктүн тамыры алымынан алынган тамырды бөлүмүнөн алынган тамырга барабар экендигин көрүп турасыңар. Биз силерге мисалдар менен чыгарып бере алдым. Демек, эгерде А 0-дон чоң же барабар, Б 0-дон чоң болсо, анда квадраттык тамырасына Б'дан А, бул квадраттык тамырасына Б'дан квадраттык тамырасына Ага барабар болот экен. Бул учурда эки шарт канааттандырыш керек экен. Демек, алымынан дагы, бөлүмүнөн да алынган тамырлар терс эмес сандар болуш керек экен балдар. Экинчи учуру квадраттык тамырасы Б'дан квадраттык тамырасы Анын квадраты Б'дан Ага барабар экен. Мына ушул эки шартты пайдаланып, биз төмөнкүдөй маселени чыгарып көрөлү балдар. Келелечи. Биринчи квадраттын аянты 72 сантиметр квадратка барабар экен балдар. 72 сантиметр квадратка барабар. Анда биз квадраттын аянтын табууда S барабар A квадрат экендигин билебиз. Анда анын жагын таап көрөлүчү балдар. Эгерде анын жагы X деп ала турган болсом, X'тин квадраты 72ге барабар. Келгиле, X 0-дон чоң болуш керек. Жактары болгондуктан X 0-дон чоң. Анда бул учурда биз X барабар квадраттык тамырасына 72. Көрдүңөрбү? X оң маанисин алышыбыз керек экен. Квадраттык тамырасына 72 экен. Ал эми экинчи квадраттын аянты 2 сантиметр квадратка барабар. Балдар, эгерде анын жагын Y дей турган болсом, анда Y-тин квадраты 2ге барабар деп алам. Келгиле, бул учурда дагы жагын таап көрөлү Y-ти. Ал учурда дагы Y 0-дон чоң шартын канааттандырыш керек. Анда Y квадраттык тамырасында 2 болот. Мына балдар, мен силерден сурап атам. Биринчи квадраттын жагы экинчи квадраттын жагынан канча эсе чоң? Ал үчүн биз канча эсе чоң экендигин билиш үчүн биз биринчи квадраттын жагын экинчи квадраттын жагына бөлүп көрөлү. Бул учурда карагылачы, квадраттык тамырасына 72 бөлүнгөндө квадраттык тамырасына 2 болуп калды. 72ден квадраттык тамырасынан чыкпайт так. Бөлчөктүн эрежесин пайдаланып, алымынан да бөлүмүнөн да квадраттык тамыр алууга болот экендигин билем. Бөлчөктүн алымынан да бөлүмүнөн дагы тамыр чыгара турган болсок, анда аларды жалпы Б'дан А кылып жазып алууга мүмкүн экен. Анда келе берилген касиетти пайдаланып, квадраттык тамырасына 2ден 72 кылып жазып алайын балдар. Мына көрдүңөрбү? Анда 72-ни 2-ге бөлсөм, квадраттык тамырасына 36 болот. Квадраттык тамырасына 36-дан 6 чыга тургандыгын көрүп турасыңар. Анда балдар, биринчи квадраттын аянты 72 сантиметр квадрат, экинчи квадраттын аянты 2 сантиметр квадрат болгондо, биринчи квадраттын жагы экинчи квадраттын жагынан 6 эсе чоң экендигин. Мына көрдүңөрбү балдар? Биз силер менен көбөйтүндүдөн жана бөлчөктөн квадраттык тамыр чыгарууну үйрөндүк. Анда ушул алган билимиңерди сабагыңарда пайдаланып,
көндүмдөрүңөрдү калыптандырасыңар деген ойдомун. Келин анда кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.